Ассаламу алейкум, мұсылман бір туғандарым, қандайсыздар? Құдай бұйырса азыр бұл мешітте бешімде оқып алдық. Бүгін 16 апрель болып қалды 2024. Сол пеш жазайлы бүгін 7-ші шығарылышты шығарайын деп отқанбыз 2024 жылдың. Құдай бұйырса ошол бір үй бөлөгө акча жиналып қалды бір күн içinde. Кече 6-ші шығарылышты шығарамыз. Кече көрген болушуңуздар керек. Анан бүгүн буйрса дагы бир үй менен кубандырабыз. Ал үй менен ошо сураштырдык, Покровкада экен. Ошол салым салып аткан бир туугандарыбызга Аллах ыраазы болсун. Анан иштеген иштерине Аллахын берекесин берсин. Буйрса ошо бир үй менен кубандырайык бүгүн Покровкадагы. Анан дагы ушундай салымдар болуп калса, дагы ошол үй бүлөлөргө алып барып иш кылып турабыз. Бул иш негизи токтобойт. Былтыр күзгө чейин иштегенбиз ушинтип. Буйрса ошол дагы соп иш кылам десеңиздер, экранга номеримди калтырып койдум. Жаңы көрүп аткан болсоңуздар. WhatsApp'та ошол номерде, Мбанкта ошол номерде байланышып, жолун сурасаңыздар болот. Кандай кылышты? Буйрса үйгө келдик, алып келе турган. Ушул үйдө турат экен, квартирада. Бала чакалары. Азыр ичине кирип жолуктум кожоюнга. Анан баласы ыйлап азыр кийиндирип аткан экен. Өзү түшүрүп кое береги, продукту. Жүр. Ya. Ana ya, Kamilби. Канчадасың? 4-төсүңбү? Сенчи? 5-теби? Атың ким? Маша атың. Сонун аты экен, Ким болосуң чоңойгондо? Атамдын. Чоңойгондо ким болосуң? Амир. Амир болосуңбу? Бетин таш. Мейли. Şimdi söyle bakalım ne kılasın? Ya. Anda tuğanlar buyursa үйгө түшүрүп берип койдук продуктыларды. Şu майда балдар экен бул жакта көбүнчө. Мына квартирада экен бул. Эжекебиз тартпай эле коюш дейт. Ошо. Туғандар ушул салымын кошуп аткан бир туғандарыбыз Аллах ыраазы болсун. Мына бир күн ичинде ушул бир үй бүлөгө жиналган. Ушул үйгө насип кылыптыр Аллах таалам. Анан дагы ушундай соп иш кылам десеңиздер, экранда номерге байланышкыла. Дагы бир үй бүлөгө жиналып калса, буйрса бир үй бүлөгө дагы алып барып беребиз. Сиздердин аманатыңыздарды алып тапшырып турганга даярмын. Кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө саламат болуңуздар.